ошол конституциялык реформалар мына эми гана сунуш болуп чыкты да, сунуштагы маселе. Бирок ошого карабай, ошол реформаларга Өмүрбек Текебаевдин мындай каршы болуп чыгып атышынын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Биринчиден, Өмүрбек Текебаев өзү 71-ші конституциялык закондун 71-ші статьясынын негизинде айтып чыкты. Парламент мөөнөтүн өтөгөн жок, өтө элек. Кийинки парламент шайланып келгенге чейин, биринчи сессияңыз болгонго чейин парламент иштейт деп чыкты, туурабы? Эми кечээ ушул конституцияны талкуулап атканда, бул парламент өзүнүн срогун бүттү. Болду, срогу 28-октябрда бүткөн, кетиш керек деп айтып атса, Өмүрбек Черкеч унчукпай отурат. Ал ачык айтыш керек. Бул парламент кийинки парламент шайланып келгенге чейин иштейт деп. Анан мен ойлоп атам, эмне үчүн каршы болуп атканын мен таң. Биринчиден, мына конституциялык совещание бүгүн түзүлдү. Жаңы эле баарыбыз чогулдук. Мына 85 киши кирди, мына эми башталып атат. Бул жерде сунуш берилип атат. Сунуш берсин, келсин, сунуш берсин, айтсын, ушунун баары өзгөртүлөт. Мисалы, менин азыр 12 сунушум бар. Кандай сунуштарым бар? Мисалы, бул конституциянын бир жакшы жери, буга чейин 33 премьер-министр кетти. Анткени бир дагы президент жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алган жок. Күнөөнүн бардыгын премьерге шылтап салат да премьерди кызматтан кетирет дагы, бүт Акаев да, Бакиев дагы, Атамбаев дагы бүт бардыгы калып атат. Бүт бардыгы жоопкерчилик алган жок. Бүт премьерлердин баарын кызматтан кетирип салды. 32 премьер кетти, бир президент кеткен жок төртөө. Башка иш берен кетти, уулуп кетти. Азыркы президент боло турган адам, Садыр Жапаров болобу, же Мадумаров болобу, кимиш шайланса дагы, ушул конституцияда жоопкерчилик кылып, аткаруу бийлигинин башына келсин деп атат. Кичине мындай жанагы кыйкыргандар уялбайбы кичине? Кичине жамча уялыш керек го кичине. Кечирип койсун, Отунбаевасы баштап. Азыркы аткаруу бийлигинин башына келип, уже премьердин ролун аткарып атат. Мен азыр сунуш кылайын атам. Премьер-министр деген должность жоюп салыш керек. Өкмөт башчынын кереги жок. Президент, премьер экөө бир болсун. Министрлер кабинет деп калтырып коюш керек. Өкмөт башчынын кереги эмне? Мен ойлойм, анткени өкмөт башчы министрлер кабинетин кое албаса, кызматтан кетире албаса, анын баарын президент кылгандан өкмөт башчынын кереги жок. Просто министрлер кабинетин калтырып, премьер аткаруу бийлигинин башында турат. Мына ушундай болгондон кийин аткаруу биз баягы Турция менен Американын системасы болот. Ошондо иним, ошондо бүткүл бардык жоопкерчилик президент жооп берет. Экономикалык кризиске, социальный проблемага, бюджетке, Кыргызстанда кризиске бүт баарын президент өзү жооп берет. Баягы премьерди кечирип койсун, да эчке чыгарып салбайт. Өзү жооп берет. Бул деген аябай чоң нерсе да. Бул деген чоң жетишкендик да. Бул бир нерсе. Экинчи, мен карап чыктым, эки конституцияны карап чыктым. Мурдагы конституция, азыркы конституция менен анан жаңы долбоорун экөө бип-бирдей. Президенттин полномочиясы бип-бирдей эле. Бир эле айырма ушу аткаруу бийлигине президент кошулуп атат. Анан жогорку кеңештикин карасам, жогорку кеңештик дагы күчтүү ошондой эле калып атат. Бирок жогорку кеңеш мурдагыдай премьер-министрлерди улам-улам кетирбейт. Кетире албайт ушу. Всё, анткени президент турат. Президент аткаруу бийлигинин башчысы. Болду. Ошол сен айтып аткан Текебаев мурдагыдай баягы Жантөре Сатыбалдиевди кетирди кызматтан. Өмүрбек Бабановду кетирди кызматтан, атка шылтоолоп туруп. Өзүнүн премьер-министрин шайлап алды, отургузуп туруп. Текебаев 30 жылдан бери чалчактап келатат да, билген талканын баарын чалып келатат. Кимди кааласа кетирет, кимди кааласа калтырат. Анан ошол кеткендердин ордуна премьер жаңы өзүнүнкин алып келет, министрлер келет жаңы. Анан алар жөн келбейт, капчыгы толуп атат. Алар жөн келбейт. Бирнемелерди берет, расчетун акча которулат дегендей. Мен кечирип койсун. Экөөбүз дос болуп 90 жыл жүргөндө эчтекеси жок болчу премьерибиз. Ошондо Турсунбай акын жөө жүргөн, азыр деле жөө жүрөт. Жок. Азыр Текебаевдин байлыгы кандай экенин өзүңөр билесиңер, айтпай эле коеюн. Эмнеден байды? Именно ушул улам-улам бирден премьер-министрди кетирип атпайды. Кечирип койсун, мен анын бетине айтам. Досум батар. Мына экөөбүз чогуу жүрчүбүз. Үймө катышыбыз бар, чогуу жүрөбүз. Мен ошондой эле жүрөм, баягы папканы көтөрүп алып эле жөө жүрөм. Текебаевди жөө көрбөйсүңөр. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, Текебаевга окшогондор азыр бардыгы куржалак калды да. Азыр мына конституциянын автору, конституция кабыл алынса куржалак калат. Парламент улам-улам премьерди кетире албайт. Мына кеп ушунда болот. Куржалак калат. Мурдагыдай баягы өзүнүн каалаган талканын чалбайт. Кеп ушунда. Всё. Анан Түркменстан болуп атат, Өзбекстан болот, болбойт эч качан. Кыргыз эли эч качан Түркменстан кылбайт. Кыргыз эли
эч качан бирөө хандарга баш ийген эмес. Билесиңер, ошол эле тиги Орман ханга убактылуу гана баш ийген, казактар менен кармаш үчүн гана. Андан кийин биз уруу болуп жашаган эч ким баш ийген эмес. Кыргыз эли эч качан Түркмөнстанга барбайт. Антип өмүрөк чиркеш коркутпайсың. Анан өмүрөк чиркеш мага айткан менде. Туке деп бир жол кетип баратканда жакшы келесиздер. Мен ушундай эмне үчүн мындай сен же президенттик эмес, же парламенттик эмес конституцияны иштеп чыктың. Эмне деген конституция десем айтам. Эми тиги Атамбаев суранып атпайбы? Атамбаевка ылайыктуу иштеп чыкканмын деди. Анткени Атамбаев кааласа президенттик кыла берет, кааласа парламенттик кыла берет, кандай манипуляция кылса боло берет. Ошондой иштеп чыгып койдум. Буга жакшы да. Анда экөө жакшы болчу. Бул Атамбаевка карата Текебаевдин иштеп чыккан конституциясы болчу. Ошондон эле негизи калып калды. Мына ушун эмне үчүн ачык айтпайт? Мына, пожалуйста, Текебаевди чакыргыла, аренага чыгаргыла, мен айтып берейин, бетине коюп берем. Ошентип айткан мага. Ошентип манипуляция кылып келатат. Эми азыр уялбай барып алып туруп бүткүл бардым. Атамекен партиясынын мурдагылары да келип атат, кийинкилер алма эмес чыкмап атат, кошулуп алды буга. Токтошул кайра чыгып кетти. Башкасы бүт Азаттык болсо детонатор болуп атат. Уят да. Азаттык радиосу убагында бизге аябай кызмат кылган. Азыр тескери иштеп атат. Полный кыргыз улутуна дагы, мамлекетине дагы. Аларга эмне керек? Аларга революция керек. Дагы кан төгүлүш керек, дагы ак үй алыныш керек, ушу керек. Мен айттым Айзадага, Азаттык радиосун эскертейин. Азаттык радиосу от менен ойнобосун. Ал деген чет мамлекеттен каржыланат келет. Американын конгресси каржылайт. Уялбайбы кичине. Күнүгө кашашат. Только бир жактуу Азаттык радиосунун маалыматы объективдүү, нейтральный, анан беспристрастный болуш керек. Булар болсо только ушу Текебаев баштаган команда бар, өзүнчө эле банда болуп атышкан. Мына Отунбаева да кошулуп алып, бүгүн азыр өзүнчө курулушту өткөрүп атышат. Кыргыз элин, кыргыз мамлекетин, кыргыз улутун булар ойлонобу? Ойлонобу ишине? Мен Текебаев экөөбүз башынан бери келатабыз. Кыргызстандын тарыхында демократиянын башында тургандардын бири Текебаев, мен экөөбүз. Отунбаева жок болчу, Отунбаева ал кезде Акаевка кызмат кылып жүргөн. Отунбаева качан демократ эмес болчу никада. Только Атамбаевка кызмат кылып 4 жолу министр болду. Мен куугунтукту алып жүргөндө Отунбаева жыргап жүргөн. Андан кийин Капыстан временный правительство болуп калды, президент болуп калды. Булар эмне демократ үчүн күздү эле. Мен сыяктуу 18 жолу камалды эле, жасап алды эле. Эмнени көрдү булар? Булардын да бар байыды, балдарын окутту, байыды, там салды, машинадан машина алды, фирманын баарын түздү, байыды, чет мамлекет счёттары бар, бардыгын уят жок. Анан эми асылганы могу конституция. Бул конституция башталып атат. Муну дагы аябай жибитебиз. Мунун баарын тазалайбыз. Диктатура болбойт эч качан. Жол бербейбиз биз эч качан. Кыргыз эли эч качан президентке диктатурага жол бербейт. Ойлоп көргүлө. Бул жерде күчтүү президент болот, күчтүү парламент болот. Бүттү. Өкмөт болбойт. Жок койсо. Ага, да, просто ошол 10 жылдагы келаткан саясий экономикалык баягы кырдаалга ошол Текебаевдагы мындай жоопкерчилиги болуш керек эмес, себеп дегенде ал жазган конституция менен жашап атабыз да. Биринчиден, Текебаев бир жактуу жамандыгынан алысмын. Мен теңдиш болгон. Азыр деле жаман эмеспиз, урушуп кеткен жокмун. Текебаевдин кыргыз демократиясына, адам укугуна, сөз эркиндигине кошкон салымы да зор. Кыргыз парламенттер мына 2010-жылы жакшы иштелип чыккан парламент, закон. Аябай ошонун башында Текебаев болуп жакшы иштеди. Калыстууну айтыш керек, мен жамандайын деген алысмын. Бүт барлык пикирибизди угуп ошондор. Бирок Текебаев өзү конституциянын атасы болуп калгысы келет. Атасы болуп тарыхта калгысы келет да, тилекке каршы атасы боло албай калды. Текебаев жазган конституция бирок жакшы болгондо 2005, 2010, 2020-жылы болгон революция болбойт эле. Иним. Эгерде конституция аткарылганда болбойт эле мында. Анткени Текебаев жазган конституцияны парламент аткарган жок, президент аткарган жок, өкмөт аткарган жок. Үчөө азыр бизге реалдуу буга азыркы иштеп аткан конституция президент да парламент өкмөт да татынакай бөлүнгөн. Үчөөнүн укугу аябай жакшы. Президенттики да чоң, өкмөттүкү да чоң, парламенттики чоң. А өкмөт менен парламент президентке баш ийип калат атпайбы азыр? Өкмөттүн укугунан пайдалана албай атпайбы? Аны ким күнөөлүү? Жээнбеков күнөөлүү, Атамбаев күнөөлүү, ким күнөөлүү? Парламент менен өкмөт күнөөлүү. Экөө өзүнүн укугун аткара албай атпайбы? А Текебаев ошондой конституцияны жазып койгон. Же тибияка, же бияка. Кете берет, потому что аралашма да, кайда болсо кете берет. Мен айттым, мөмкө. Же президенттик кыл, же парламенттик кыл. Экөөнүн бирөө. Же ал эмес, же мындай болбойт. Орусча айткан ни рыба, ни мясо. Мындай конституция болбойт. Азыр могу конституция, ошондой конституция. Ни рыба, ни мясо. Бул конституция мына только гана кыргынга алып келет. Только тополоңго алып келет. Ушундай конституция бул. Ошон үчүн бир адам чыксын, президент болсун, премьер болсун, жоопун алсын. Ошондон сурайбыз. Премьерби, президент сурайбыз. Эмне иш кылдың? Бар жоопкерчилик. Бар жок, ошо алсын. А Текебаевдин конституциясына муну да албайт эч ким. А Теке ортодо канчалык чабышып өкмөт алмаса Текебаевка жакшы. Байый берет. Ошол кечирип койсо алды.